Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандарым. Бүгүн силердин назарыңыздарда Гүлайым Калыбекова айымдын Таарыныч аттуу чыгармасы. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Тойдуң буя, тойдуң окшойт Олбурлуу денеси менен энтиге кыймылдаган беки суроолоруна жооп болбосун билсе деле сүйлөп жатты. Арыктыгынан бет сөөктөрү чыгып, колу буту шиштей болгон кичинекей аял мелтиреп үнсүз тамактанып бүткөн таризде акыркы чайнамын кылк жутуп, шалдыраган колдорунун учун бата кылгандай кыймылдаткан болду. Анын бул аракеттерине маани деле бербеген беки бурманы отургучтан камгактай жеңил көтөрүп келип керебетке жаткырды. Оозгу бөлмөдөгү мештин үстүндө кайнап жаткан чайниктин биринен чөгүнгө жылуу суу таптады. Эми илеген менен карасамынды колуна алып, андан ары баратып кичинекей сүлгүнү илегетти. Эткейел денесинен улам кышылдап күшүлдөгөнү басылбаган эркектин бул кыймылдары элпек аткарылып жатты. Бир жылдан бери күн сайын адашпай кыла берген иши аны ушундай элпек кылып машыктырып койгон. Жана жаткырып кеткен аялын эми керебеттин кырына отургузду да белинен ылдый чечинтип аяр жуунтту. Аялда ал жок. Антсе да күнүгө кайталанган адаттарга ал да көнүп бүтсө керек. Бир аз кубаттуу сыяктанган сол капталына таянымыш болуп, эринин колунда жеңил, ага ыңгайлуу шалактайт. Жуунтуп, жумшак сүлгү менен денесин арчып, атайын майлардан жука ашыбады да кайра кийинтип жаткырып койду. Бурма ушуну менен таң агарганча сук жатат. Ал эми эринин түйшүгү бир далайга чейин уланат. Таштектеги сууну төгүп, ичин жууп ордуна койду. Сүлгүнү мештин жанындагы кермеге жайды да сыртка жөнөдү. Короодо бирин серин малы бар. Өгүнү уулу келип, ашканасын азыкка толтуруп, кийим-кечилерин алып берип, анан 3 кой, 5 эчки, 1 уй байлап берип кеткен. Уйлуу болгону сүттөп чай ичип жыргап калышты. Эми ушулардын түйшүгүн тартат. Малын тейлеп бүткөн соң көң ала кирип отту күчтөп жагат да өзү дагы бир жолу тамактанат. Кири диштерди чогултуп жууп, сүттү бышырып коюшу керек. 3-4 күндө бир нандын канча калганын билип, зарыл болсо камыр жууруйт. Баса, бул түйшүктөрдүн арасында аялынын дарыларын саатынан кечиктирбей берип, колу бутун укалап да турушу керек. Айтор тирүүлүктүн бүтпөс түйшүгү. Арзыбагандай, бирок качып кеткенге да мүмкүн болбогон тиричилик. Ансыз болбойт. Кар кетип, күн жылымдаган сайын аялдын акыбалы жакшырып бараткандай. Күйөөсү күнүгө түштө аны жылуу ороп алып, эшикке көтөрүп чыгып, ага ыңгайлуу кылып жасап койгон орундукка отургузат. Бүгүн да түшкү тамактан кийин эшикке чыгышты. Эри жанына көчүк басчу жаман отургучтун ордуна жазы тактайдан узун отургуч жасап коюптур. Анысына ыраазы болгондой жылмайып, баш ийкемиш болду. Күн чубактап отурган эрди катынды байкаган коңшу аял басып келди. Кошуна бурманын бетинен өөп учурашып, акыбалын кайра сурап, колдорун жылуу колдору менен укалап да жиберди. Анан тиги жаңы узун орундукка отуруп, аны муну сүйлөп жатты. Аял алардын кебине кошула албаса да, жашы улуу жаны курбу коңшусунун басып келгенине кубанып, көңүлү сергип калды. Күйөөсү аларга үйгө жылуу сууну эбак эле киргизип албаганын айтып баш чайкады. Заманыбыз жакшы, жакшы турсун сонун. Ой, жанагы автомат машина келгени, колум узарып жыргап эле калбадымбы? Мына, азыр да түшкө жеткирбей болгон кирди жууп салдым. Карсылдап күлгөн эркекке тиги аял кошулуп күлбөдү. Сустая баш ийкеп койду. Эркек кебин уланта берди. Калп айткан менен болобу,
Кыз бала эле жакшы экен. Кызым байкуш өзү алып бере албаса да, ата, кыштай калың кийимдерди жууганда кыйналып каласыз. Акчаны аябай автомат машина алып алыңыз, деп чырылдап алдыртпадыбы? Мен аяды да. Атигер уулдар мунун бирин да ойлоп койгон жок. Кызымдын тилин ырас эле алыптырмын. Жанаттан көпүлдөп жаткан неменин кебин улаган болду кошуна. Аялы болсо алда немеден сана аркагандай мелтиреп муңайып. Бурма терезени тиктеп жатып чарчады. Бул маалда Беки аны эшикке чыгарышы керек эле. Эртең мененки тамагын берип коюп чыгып кеткен боюнча жок. Келип даара тушаттырып, анан сыртка алып чыкса жакшы болбойт беле? Бек, ушинтип үн салганга жарап калган. Муну укканы балдарын кубанганын айтпа. Апабыз жакшы болсо экен деп жанын сабап иштеп жүргөн эки уулу менен жашай алмет турмушунан бошобогон кызы үчүн бул чоң жылыш эле. Бир мүнөткө да болсо такканчыктап, даарат бузаарын билдирип, анан ушинтип үн чыгарып калганы эки жолу инсульт алган адам үчүн чоң жылыш эмеспи? Демек, мындан арыда жакшы болуп кетерине үмүт бар. Жакшы болбосо да ушунусунан жаман болуп кетпей, Каражаны аман турган эле канча улжо. Ар бир баласынын оюнда ушул. Эки уулунун кимси ишинен убактысы боло калса, айылга шашышат. Жолдон карындашын ала келип, бир-эки күн кол кабыш кылышат. Ой, кемпир, жатасыңбы? Мен эмне болду деп атасыңбы? Тиги чоң дүкөнгө бара калып, эл менен туруп калбадымбы? Тосмолорду оңдойм бүгүн. Күн сон болуп турат. Сен күнгө отур. Беки ушул жайда далай жумуш бүтүрдү. Алгач үйдү курчаган жыгачтардын талкалангандарын жаңыртып, кыйшайганын түздөп, мал кирбегендей кылып зыңгырата коруп чыкты. Ага удаа канча жылдан бери каралбай калган тамдын сыртын кырып шыбады. Тоборсуган соң кайталап актап атып аппак кылды. Короонун бурчунда үйлүп жатчу темир тезектерин жыйнап, керексизин сатып тыйын кылып алды. Додо болуп жаткан дөңгөлөктөр менен эле 2-3 күн алышты. Алды чирип кеттир. Аларды таштандыга чыгарып, оңдууларын кооздоп кесип, гүл отургузууга ылайыктап тизип чыкты. Ушуну эрте жазда ойлонуп, гүл тигип салса деле болмок экен. Кеч болуп калганына аябай капа болду. Бирок кийинки жазда гүл тигүүгө өзүнө абдан катуу убада берди. Эми Бекиге кошуналар да иш сунуштап калышчу болду. Алгач коңшусунун сокмосун тургузуп, акысына бир козу алган. Ошондон кийин мынтип ара чоло иштей берүүнү да эп көрдү. Бир жайда эле 5 козу таап койду. Жаманбы? Жалаң гана оорулуу аял менен алышкан кезде бат чарчап, улам бир жери ооруп, кээде өзүнөн өзү ачууланып чыкчу эле. Мынтип иш менен алышканы ачууланганын жоголду. Аялы да жакшы болуп бараткандай. Ырасында кечке анын кашында отура бербей, көп иштин арасында караганга оорулуунун түйшүгү байкалбай да калып жатты. Ары мурдагыдай такма жал аякты булгабай, өзү бошонгон эле бир тоболжо болбоду. Эми бир аз сүйлөп калса жакшы болот эле, деп ойлойт. Жанында аны муну кеп кылып отуруп калганында ошо мурда эле дей берет. Эмнени айткысы келет, түшүнбөйт. Баш ийкеп макулдугун билдирип коет да сөзүн улайт. Байкаса орчундуу деген иштин баарын аяктаптыр. Бул айылга күз эрте келет. Кыштын камын көрүү зарыл. Ушуларды ойлоп отуруп, оюна бир нерсе кылт деди. Өзүнчө кубанып кетти. Чөнтөк телефонун алып чыгып, календарин ачты. Ырас пенсиясы да келип калган кез экен. Эртеси эле райондун борборуна бет алды. Базарга жетип, бир аз буйдала түштү.
Алардын үй иштерине кол кабыш кыла койчу элпек келин бар. Ошого чалып бир далайга сүйлөштү. Удаа эле уулуна чалып, эртең үчөөң тең келип калгыла деп чакырды. Кечинде азык түлүктү түрлөп көтөрүп келди. Баягы келин баштыктарды бирден бошотуп жыйнап убараланып калды. Бул үй бүлөнүн мындай жайыл дасторкон үстүндө жайдары маанайда жолго электерине көп болгон. Баары түгөл баштары бириккени менен бурманын ден соолугу менен алек болушуп, ачылып сүйлөшпөй, бирин бири бирде аяп, бирде жактырбай, бирде күнөөлөп карап тарап кетишчү. Энесинин абалы алда кандай болуп кетээрин ойлоп, элестеткилери келбеген балдардын жүзү дайыма муңайым эле. Балдары короо жайдын баарын түрө кыдырып карап, кичүү уулу менен кыз күйөөсү кубанычтарын жашырбай сүйүнүчтүү сүйлөшүп жатышты. Улуу баласы гана үнсүз. Малга бата алган соң кичүүлөр аны менен алышып, уулу бурманын көтөрүп беки үйчө кайра үйгө киришти. Дымган тынчтыкты уулу бузду. Ушунун баарын мурда эле кылсаңыз болот беле я? Эмне болуп кетти? Эч нерсе. Эмне, азыр кылганым жакпай атабы? Жагат, жакты. Бирок ушинтип оокат кылыш үчүн, арак жок тынч жашаш үчүн сөзсүз эле апам ушинтип оорулуу болуп калыш керек беле. Апам сак саламат турган кезде баарыбыз сенден жалынып, ичпейчи, таштачы деп суранып турган кезде макул болуп койсоң болот беле. Эми деле кеч эмес. Беки күн кетти. Кеч, аябай кеч. Ата, апам сенин токмогуңдан куурап, арагыңдын азабын тартып жүрүп, момунтип жатып калды. Анан кантип кеч болбойт. 5 малыңдын түбүнө жетип, 15 жыл тынбай арак ичтиң. 15 жыл ата. 15 жыл бою апамды кууруп жеп келдиң. Сенин айыңдан үчөөбүз тең окубай калдык. Ал эле эмес, үйдүн кебетесинен сенин кебетеңден уялып мен үйлөнбөй жүрдүм. 33кө чыктым. Тиги балаң деле ушинтип үйлөнбөй жүрсө керек. Кызыгып сурап койдуң беле? Ал эч нерсе эмес. Апамчы? Эми үйлөнсөк, апам келинине жоолук сала алабы? Үнү каргылданып кетти. Эгин тиштегилеп токтоп калды. Ортону үнсүз тынчтык каптады. Баары жер карайт. Уулунун ар бир кебинде чындык бар эле. Аны баласы мынтип саймедирип айтпаса деле өзү билип жүргөн. Ошол күнөөсүн актайын деп жанталашып атпайбы? Ушуну билип койсо болмок деген таарынч пайда боло калды Бекиде. Уулу болсо апасы ооруп калган күндөн бери ушул ойлорду, ушул сүйлөмдөрдү кайталап кейип келаткан. Болгонун айтып алса жеңилдеп калчудай туюлчу. Жок, жеңилдей калган жок. Таарынчы дагы деле жазылбай ичи күйүп турду. Бурма күйөөсү менен сүйлөшкөн сайын эжелеп айтууга аракет кылган сөзүн бүгүн мынтип уулу айтып отурат. Бир өмүр ызы-чуу, ыза менен өтүп, аягында мынтип сулк жатып калганына каңырыгы түтөйт. Бекиден мал кураш керектигин, таандын сыртын шыбаш керектигин, эл катары үйгө суу киргизип, автомат машине алуу керектигин, балдарды эл катары окутуп, үйлөнтүүнү, баарын суранып жүрүп өмүрү өтпөдү. Ушунун баарын мурда эле кылса болот беле. Каналдын өсүшү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар.